Кишилерди килеңдетип чыгарып койду сыртка азыр. Штраф менен. 30 миллион сомду алып туруп эле 400 миң сомдон экөө чыгып кетти. Биз вот молодежь почему хочет уехать за границу, потому что вот такая жизнь в Кыргызстане. Атама, апама, мага үчөөбүзгө Америкага виза алып беребиз. Төлөнбөй калган акчаларды эми ким төлөш керек? Мен деле сага Я вас очень значит. Ушул жерден эшикти каалаганда үчүн жүрөт дейсиңер. Баарыбыз эле ушу акчага деп жүрөбүз. То, что мен алдаган эмесмендигин мен өзүм доказал да. Фурат болсо өзүнүн ата энесине, бир туугандарына 15 миллион сом которуп атат. Тоо жакта чоң помещение куруп алган. Ата энеси Стамбулда квартира сатып алган. Не, я не признаю вину. Он и машину переоформил, и вторую машину переоформил, и дом переоформил. На всех расписал. Ошондо булардын жазасы айыппул салуу эле болот. Айыппул салуу, айыппул. Почему силерге окшогон байлардын чиригендердин балдары аферисттер силердики көчөдө басып жүрөт да монда карапайым элдин страдать этиш керек. Биз акчабызды кайтара албай мына жөн калып калдык. Президентибиз өзү айтты. Соттордо таза иштегиле. Башынан баштап эле ушул Камчыбек Кыдыршаевич өзү деле айтты. Бирок ушундай эле туйлат, мурункудай эле иштеп аткандай элечи. Амансыздар көрөрмандар, биз бүгүн виза борборунун иши боюнча Октябрь райондук сотуна келдик. Биз бул ишти буга чейин да чагылдырганбыз. Эсиңиздерде болсо, ушул виза деген компания Европага, Америкага виза алып беребиз, жумушка орноштурабыз деп жарандардан бери дегенде $1000 алды, $10,000, $10,000 ашыкка акча алган экен, бирок өз милдеттемесин аткара албай, бул жактан 150 адам арыз жазган. Ошолордун иши минтип сотко өтүп, бүгүн минтип Октябрь райондук сотунда өкүм чыгаары күтүлүүдө. Бүгүн акыркы процесс деп чакырышкан. Анда азыр кирип көрөлү. Ушул компаниянын жетекчилери Дастан Насирдинов, Сырат Байгелди уулу экөө айыпталуучу катары өтүп жатат. Анда сот кандай чечим чыгарат, бүгүнкү процесс кандай болот көрөлү. Мен визага интернеттен реклама аркылуу январьдын 2024-жылында келгем. Башында биз кирип ушул Эмирлан деген специалист менен сүйлөшкөнбүз, консультация алгам. Анан апрелде 2024-жылы мен $5,000 накталай келип төлөп бергем. Квитанция алгам, договор алгам. Анан кийин бизге айтты, июльда сиздерде Германияга жиберебиз. Ошол жактан биздин посол бар. Ошол консульствода сиздерге точно 100% виза Америкага ачып берет деди. Мен макул болуп, өзүмө Шенген виза ачтым. Июньга даярданып баштадым. Анан майда Эмирлан деген специалистке чалсам, ал телефон албай койду, жазсам, мен уже иштебейм деп койду. А мен офисине барсам, ошол Фурат өзү отуруптур. Мен билбедим ал директор экенин же глава экенин. Ал жөн эле мен специалистмин деди. Анан макул, биз азыр аракет кылабыз, бизде ушундай элдер көп болуп калды деп, макул сиз күтүп туруңуз деп жиберип берген. Мен 1 ай күттүм, жок болду. Ошо менен мен уже интернеттен карасам, бир аз маалымат пайда болуп баштады. Элдер уже заявление жазып баштаптыр. Анан мен дагы заявление жаздым. Ага где-то 1 жума мурун мен Фуратка барып, мага акчамы кайтарып бергиле деп айттым. Макул, мына 1-2-3 күнүн ичинде поступление болот, беребиз деп. Күндөгө жаздым ага, беребиз деп. Фурат негизи өзү психологко окуптур. Аябай мындай элдерди алдап коет экен же ушундай ишендирип коет экен. Мен ишенип ушунча күтүп жүрдүм. Башында заявление жазбай эле коеюн, берет экен десем, кийин анан ушу жаңылыктан чыкты, кармалды депчи. Анан бизге айтышты, ал Казакстандан границадан өтүп атканда кармалып калды, качып кетип атканда деп. Аны уже точно билдим, жазыш керек деп заявление барып жаздым. Уже 1 жылдан ашып кетти, сот процесси башталганда $10,000 акчабыз 870 000 сом болчу почти. Ошол берилик. Фураттын иниси дагы балдар, бул компанияда иштеген балдардын үстүнө заявление жазылган, ал балдардын баары качып кеткен, бирок алардын баары чакырылган жокпу? Ал балдардын аты да аталбай эле азыр сотто. Баары чет өлкөдө качып жүрүшөт. Эгер күнөөлөрү болбосо, качпайт эле да. Анан азыр деле мына уже сот аяктап бүгүнкү келип жетти. Эч кимибиз баягы 150 адам алданган экен. Эч кимибиз 1 сом баягы 50 000, 40 000 сомдорду берген балдарды бир ушунун ичинен бир 10-15 баланыкын бериптир. Баягы смягчающий, баягы өздөрүнүн статьясын жеңилдетиш үчүн. Калган аз суммаларды, калганыбыздыкын 1 сом акча берген жок. Аз суммаларды берип, баягы чоң суммаларды берген жок. Мына эң биринчи заявление жазган кыз 1,2 миллион менен жазган. Андан кийинкиси бир бала 1,4 миллион менен. Сиз кимдин ордуна келдиңиз бул жер? Кызым ошо жака 2023-жылы ушу виза тууралуу угуп алып ошо жака
эметип Германияга кетем деп кызым болуп эметип калды. Андан кийин 130 миң төлөгүлө деди сразу эле. А биз жана ошол жерде ким бар болчу Дастандын атынан ошого заявление жазып төлөдүк. Төлөгөндөн кийин канча күттүк, анан мына деп атып 3 ай күттүк, 4 ай күттүк. Андан кийин эле бир барсак жоголуп калыптыр, бүт бар. Эч ким телефон албайт. Анан мына ошону дагы кредитке алганбыз да, кредит акча 130 миңге алганбыз. Мына бу жерден Фыратка канча кезип, ушул жерден кезип айтып атам, айланайын төлөп берчи десек, бир жолу чакырып бир 67 миң сом берди. Калганын барып деген Дастандан алалы деп койду. Ошо менен ушул жерде келип жүрөбүз, баарыбыз эле келип атабыз, эч кандай толук жок. Эми бүгүн бул соттор бир кичине бир туура решение чыгарып эметсе экен. Мен ойтум, мен бул келинге айтып атпаймынбы, азыр деген сот болуп эме болгондон кийин, анан тыянак чыгаргандан кийин анан булар төлөп беребиз дейт. Төлөп берип анан биз буларды каяктан таап кайдан алабыз эми акчасын? Мунун аягы барбы жокпу? Биз да азыр коркуп отурабыз. Ала алабызбы, ала албайбыз? Бул жерден кандай? Тиги сотту карасаң тоңкуюп эле тиги жерди карайт эле, жерди карайт. Адамдардын биздин кенедей бир эмебизди уккан жер жок. Орусча сүйлөп эле бирдеме деп кинкилдеп атат. Анан эмидеги ушул нормальный бир результат чыгарып берсе экен деп отурабыз эми. Деле кичине болсо дагы акчабызды алып калып, бул жерде эмне ушул жерден эшекти калагандан үчүн жүрөт дейсиңби? Баарыбыз эле ушу акчага деп жүрөбүз. Ал акчанын баарын эмне кылышты? Түшүнбөй атабыз да биз деле. Анан эле акырындан төлөп берсе болмок эми. Сиздин кызыңыз Германияга иштеген бармак беле? Кандай? Иштегени бармак, ошол жака иштегени бармак да. Анан деген визага ошол жерге 130 миң төккүлө деген, анан сүйүлүп кетип эле 3 айдан жиберебиз деген, ошондо төккөнбүз. Жумушта таап беребиз деген. Жумуш таап беребиз деди. Ал жанагы Альпен Голд, Баликет бастан жана заводдордун баарын көргөзүп ийди. Ошол жактан иштейсиңер деп. Анан биз гарантия 100% деди. Анан биз сүйүнгөнүбүздөн эле жиберди, эметтик мейли деп анан сразу эле төлөп жибердик. 3 ай күттүк, 4 ай күттүк. Бир жыл кызым ошо үйдө отурбадыбы? Же окууга тапшырбайт, мен тияка кетем деп эле. Ошол айланайдар эми ушунун баарын биздин эли, биздин үнүбүздү бир элге жеткириле айланайдар. Рахмат силерге. Каяктан келдиңиз? Тетиги Кош көлдөн. Ысык көлдөн келдиңизби бүгүн сотко? Постоянно процесс сайын келем, сүрөлүп бияка. Азыр больницада жатам. Кайра 4тө дегенден суранып келдим. Ошо иш кылып ушул жерде отурган балдардын үнүбүздү бир элге жеткирсеңер дейт. Өйдө жактагы Ташиев деле ушундай жакшы элдерге, карапайым элдерге жакшынакай эмелерди көргөзүп атат. Ошого бир жеткирип бизге бир кичине бир жардамын тийгизсинчи. Биз абдан суранабыз, баарыбыз тең айланайдар. Рахмат силерге, Августтарда 100 миң сом бергенбиз. Кайсы жылы? 2024. Бергенбиз, андан кийин мен Инстаграмдан то что алдамчылар экенин билдим. Биз пятница күнү тапшырганбыз. Суббота күнү иштеген жок, воскресенье иштеген жок. Понедельник барса уже офис жабык. Эч ким жок, уже полный жыйналып кетип калышкан. Андан кийин уже сотко келип заявление жаздык. Ошол до сих пор болуп атат сот. Жакшы жыйынтык чыгарып беришин суранабыз. Туура чечим чыгарышын. Сумма канча төлөдүңүз? 100 миң сом. $1200. Сиз ошондо кандай болот атат? Сиз пятница күнү акча төлөп атасыз? Ооба, пятница күнү. Кайра понедельник күнү келсеңиз жабылып калыптыр. Ооба. Пятница күнү мен келип, мен тиякта Америкада эжемдер бар. Ошолор бул виза менен сүйлөшкөн. Мага айткан, акчаны алып барып берип койсо, договорду берет деп. Мен бардым, акчаны бердим, договорду беришти. Анан кийин уже суббота күнү мен Инстаграмдан көрүп калдым, то что мошенник экен. Анан кийин уже биз понедельник барганда атам экөөбүз уже компания жабык. Ал жерде уже охранниктер болуп бизди киргизбей коюшту. Ошол менен дагы деле болуп атат. Ал сумманы кайсы жакка виза алып берем, жумушка орноштурам деген? Бизди атама, апама, мага үчөөбүзгө Америкага виза алып беребиз дешкен. Ошого 100 миң сом бергенбиз. Бул первоначальный взнос бергенсиз? Первоначальный 100 миң сом бергенбиз. Жалпы канча сумма сурады эле? Жалпы биринчи 100 миң сом сураган, андан кийин уже дагы көрөбүз деген, ошо сураган акчабызды бересиңер дегендей болгон. Так, по делу. Встаем. Вам предоставляется последнее слово. Уважаемый суд, спасибо за последнее слово. Я и на пленах очень много что сказал на своем допросе. Я еще раз повторю, что ни мои действия, ни действия компании, когда не было вынуждено заводить чужими денежными средствами. Компания проработала, было очень большой поток клиентов и очень большой процент успешных сделок. В связи с этим, уважаемый суд, я прошу вас вынести справедливое законное решение оправдательное. Спасибо, уважаемый суд. Садитесь, спасибо. Насердинов Тастан. Вам предоставляется последнее слово.
Уважаемый суд, так же, как я в своих показаниях давал, говорил о том, что намерений обманным путем заводить денежными средствами у компании не было. Также все свои доводы, все документы нужные я предоставил суду. Поэтому прошу принять законное решение и также Суд удаляется в совещательную комнату. Ушул иш боюнча. Вы же ничего не знаете. Жок, аз бул ишти жана кайтарып бересизби, кандай кыласыз, калган төленбөгөн суммаларды? Мен көрүп атасызбы азыр эмес сураныч сизден. Макул. Качан бересиз? Чыккандан кетип калат экенсиз, буга чейин жооп бербей кетип калып атпайсызбы? Сизге нормально интервью берген байке. Ал убакта мен сизден качып кеткен жокмун, билесиз өзүңүз. Азыр Ошолдон бери кээ бирине берем деген экенсиз, Жок, кээ байке. бириникин бере элек экенсиз, ошол Артыңызда сумманы айтып Элеман. Элеман байке. Элеман байке. Мен сизге эме сөзүмдү айтып берем, но азыр эмес, өзүм состояниемди көрүп атасыз. И сиз азыр жөн өзүңүзгө мындай удобный эме болуп атасыз да, мындай айткандачы. Но азыркы состояние боюнча мен сизге эч нерсе жооп бере албайм. Жооп бере албайсыз. Булардын акчалары эмне болору жөнүндө жооп бере албайсыз. Жок, байке, сиз ортолорунда бир келип кеттиңиз. Анан и вот аягында келип атасыз. Ага чейин көп сөз айтылды, көп документтер көрсөтүлдү. Ошол келип Ошого сиздин пикириңизди сурап атам да, сиз далилдедиңизби булардын алдабаганыңызды, ошону эле сурап атам да. Мен оюм боюнча далилдедим. То, что мен алдаган эмес менде, мен өзүм доказал да, көрсөттүм. Полный кагаздарды көрсөттүм, документтерди көрсөттүм. Ошол үчүн я считаю, что доказал да. Алдаган эмесмин деп эсептейт экенсиз да. Ошондой ойдом. Самат, сизден сурасак болобу? Сиз бул иш боюнча өзүңүздүн күнөөңүздү мойнуңузга аласызбы? Кандай? Эмне бетин тосуп калып атат азырчы? Сүйлөткөндөчү? Бетин тосуп калып атат, ылдый түшүрүп койдум просто. Кандай карайсыз буга? Сиз өзүңүздүн күнөөңүздү мойнуңузга алып атасызбы? Бул төлөнбөй калган акчаларды эми ким төлөш керек сиздин пикириңиз боюнча? Ну, я отвечу на русском, но я вас понял. Вы у меня брали интервью, если не ошибаюсь, больше года назад, даже Да, полтора года когда? назад. В начале, да. В начале было. У меня изначально была мысль выплатить. Не, я не признаю вину ни в мошенничестве, ни в умышленном обмане людей. Но со своей стороны, как совладелец этой компании, я инвестировал в эту компанию, я понес ответственность. И до следствия, до суда, во время следствия я порядка 29 миллионов сомов выплатил. Я возвращал и проблемы компании, и то, что мы возвращали клиентам компании, долги компании, я все покрывал со своей стороны. И это было на протяжении 1,5 лет, да, пока ведется следствие. И со своей... Я считаю, что и Достан, и я, по сути, мы ответственны перед каждым клиентом компании, так как мы владельцы этой компании. Да, возможно, были внутренние проблемы, да, возможно, кто-то у нас своровал, то что-то произошло. Но со своей точки зрения, получается, перед каждым клиентом же ответственность нести должны владельцы компании. Это наше детище было. Со своей стороны, несмотря какое будет постановление суда, у меня оставались долги компании, которые должен отдать. И в ближайшее время, у меня небольшая сумма осталась, я отдам. Ну а признать вину в мошенничестве, в умышленном обмане, смотрите, у компании за сколько филиалов было в Кыргызстане, в Узбекистане, в других странах. В Кыргызстане только 4 филиала. Это какой оборот клиентов. И на данный момент, даже вот если по Бишкеку считать, за год-полтора более 1800 сделок было. Из них на данный момент 150 дел, да, в суде. Это означает то, что у компании никогда не было умысла. Нас закрыли, когда заявление написали там несколько человек, нас закрыли, нас опубликовали в новости и сказали то, что приходите, пишите заявление. Это вы у любого потерпевшего можете спросить. И с того момента мы хотим решить. Ошол сиздер милдеттемеңиздер аткарбаган үчүн жазды да, ошо Ну да, но это обратно же, смотрите, никто не говорит, что не будет возвращаться. Я тоже также предоставил в суд очень много томов, получается, нотариальное обеспечение доказательств. Я показывал то, что как бы визовой документацией занимался не я.
предоставил, Анда мондай что как и кылалычы. было. Азыр сиз 29 миллион сом кайтарып бердиңиз дедиңиз. Все верно. Баягы арыз жазгандан кийин, бул Нет. процесс учурунда. Нет, до и во время. До и во У время. меня было, я возвращал и до следствия. Даже когда еще заявление никто не писал, я продал Азыр сиздин квартиру, эсебиңиз чтобы боюнча вернуть. дагы канча акча кайтарып бериш керек бул сиздин кардарларыңызга, мына пострадавшийларга? В целом компания сколько должна еще? Да. Но это сейчас в суде уже будет объявлено, будет постановление суда, там и будет расписано. Понимаете, за это время, пока суд идет, есть еще пару клиентов, которые не писали заявление. Мы им тоже возвращали. Как бы у нас намерения всегда были урегулировать вопрос, но никогда не было обмануть. Өзүңүз азыр айттыңыз го, мен дагы кайтарып берем депчи. Ошол сиздин эсебиңиз боюнча канча? Я не знаю, честно не знаю. Сейчас как постановление выйдет, конечно, мы оттуда будем акцентироваться и возвращать. Кайтарып берейин деген оюңуз бар. Азыр Дастан мырза мен эч кандай күнөөм жок, мен кайтарбайм деп эле айтты да. Анан сиз кайтарып бересизби анда бул соттун Я өкүмү вам чыкса? еще раз объясню. Смотрите, мы хотим, я тоже, как и Дастан, с первого дня не считаю, что я виноват в мошенничестве или тому подобное, чтобы у меня умышленно было. Но перед клиентами же компании кто-то должен нести ответственность. И эту ответственность должен нести либо Дастан, либо я, либо вдвоем, потому что мы владельцы. И я ему изначально предлагал, давай вдвоем решим проблему. Я возвращал. У меня даже в этом деле, вы сами, может быть, знаете, почти 30 соглашений о примирении сторон. Я примиряюсь, я стараюсь урегулировать вопрос. Но я еще раз повторю, признавать вину я не собираюсь, потому что я умышленно Жок, ничего макул, ал не делал. күнөөңүздү албайсызбы туура? Кайтарып берилүү жагына. Но я вам еще раз, я вам уже об этом ранее говорил, только Ошондо сейчас. ким кайтарып бериш керек? Экөөңүздөр кайтарып беришиңиздер Но керек. мы, сейчас будет постановление суда, суд сам распишет, я думаю. Там же будет позиция, как взыскать. Ну, а со своей стороны я могу только возвращать. Как мне скажут, так и буду делать. Акчаңыз барбы төлөп бергенге, кайтарып бергенге? Будем решать. Рахмат. Бизде азыр мамлекетте мошенничестволор аябай көбөйүп кетпедиби? Мошенниктер көбөйүп кетти. Биздин мамлекет мошенниктер менен күрөшүп атат, жана анда элди алдоо, башка эме. Буларга тыюу салбай эле бул жерге азыр сот кандай чечим чыгарат билбейбиз. Сот биздин мнениябыз менен эсептешкен да жок. Болду, чыга берге канча акчаң бизден сот жак тараптан бир эле вопрос болуп атат. Канча акчаңарды берди деген эле. Болду, башка вопрос эч кимибизге берилген жок. Болду, чыга берсең сүйлөбө, токтоп тур деп эле токтотуп коюп атат биздичи. Биздин эмебиз колдонулбай атат бияктачы, только тигилер жак каралып атат. Фураттын ата-энеси могу уста, кафе ушулардын баарын иштетет экен. Миллионердин баласы экен да. Ал достаточно миллионерлер экен да. Ошон үчүн биз мен Дастан деле бай экен. Алар эми общежитияда жатып атабыз, ана мындай андай деп Кудайдын калпын айтышат, алар деле бай экен. Бардыгы бай экен, миллионерлер. Ана мен суранат элем, ушу мамлекет башчыларыбыздан Кыдыршаевич биз ГКНБга да жаздык, ал жактан жооп күтүп атабыз. Ушундай сотторду дагы, азыркы сотторду дагы жакшылап үстүнөн карап берсе, карапайым элдин правила эмесин, укугун коргоп беришсе, ошентип эле алданып эле эме кылып, канча адамдар чет өлкөгө кетип атат, жаштар, особенно жаштарыбыз кетип атат, бала чакабыз жөнөтүп атабыз. Ушундайларга алданып жем болуп атабыз. Ата-энелер байкуштар ошо балдарыбыз иштесин дегенибиз менен, бирок алданып мына кредиттерибизди же төлөй албайбыз. Же Кыргызстанда азыр жумушсуздук болуп атат. Азыр кыйналып биз ошентип отурабыз. Же булар төлөп бербейт, же соттор укугубузду коргоп бербейт. Канча мына уже 1 жылдан баштап ашылды. Урматтуу Камчыбек Ташиевич, ушу балдардын кичинекей эмгегин көрүп билип эметип калсаңар, көрсөңүз, ушу карапайым элдерге жардам берип коюңузчу. Биз сизден суранам, эне катары сизден суранам. Могу жерде баарыбыз заргакшап турабыз. Ушул жактагы сотторго кандай бир чара колдонуп, адвокаттарына чара колдоносузбу иши кылып, ушун өзүңүзгө жетсе бир тыянак чыгарып берип бизге жардам берип коюңузчу, айланайын. Чоң рахмат. Кээ биринде отложка болуп атты, мына ушунча элдер Таластан, Оштон, региондордон келип катышып атат, ушунча каражаттарын коротуп атат, бирок сот туруп эле ушу отложка кылып коет. Анан бир 2-3 свидетельди сурап эле жарым саат 40 мүнөттүн ичинде сот процессин бүтүрүп коет. Бул эми биздин ушу бардык жабырлануучуларга аябай убактысы көп кетти дейм да. Мына биз 1 жыл бою өзүбүздүн акчабызды коротуп, убактыбызды коротуп келип ушул адилеттүүлүктү издеп жатабыз. Бир аз нааразыбыз. Сот ушунча чоюп салды, СИЗОдон чыгарып салды. Мына азыр эми кандай чечим чыгарат экенин биз аябай күтүп жатабыз. Ишенебиз, что адилеттүү чечим чыгарат деп. Эми прокурорго көп сөздөр бар, гособвинительгечи бир аз компетенциясы аябай төмөн экен. Делону жакшы караган жок деп ишенем го. Анткени акыркы
мурдагы процессте өзүнүн даже обвинениясын окуганда колдору калтырап, жакшына даже окуп бере алган жок да. Ну, то есть видно, что она даже и не подготовлена, и не заинтересована, к сожалению. А сиз канча сумма төлөдүңүз эле? Мен толугу менен $5000, ошол курска где-то 450-460 миң сом төлөгөм. Накталай. Азыр кайтарып бердиби, кандайдыр көргүңүз? Жок, мага бир дагы сом кайтарбады. Мен күндүгө Фыратка телеграмдан жазам. Башында мага жооп берип атты. Кайтарам, мына азыр күтүп атам, тияктан акча түшүп кетет деп. Анан ошо мен уже ишенбей деле калдым, кийин жооп бербей деле калды. Күндүгө убактым болсо, Фырат мага акча качан бересиң деп жазып коем. Анан билем баары бир жооп бербейт. Үйүнө да биз барып көрдүк башында сот процессиндечи. Анда деле бизди алдады. Ой, берем, күтүп тургула. Мына мен деле аракет кылып атам деп биз бардык, где-то бир 10 кишидей болуп үйүнө барганбыз, Горький көчөсүндөгү. Ошо менен берген жок. Это суд предоставил, да. Сен макул ушунча кишини тоготпо, бирок Кудайдан корк. Бир күнү колу бутуң баспай басып калсаң, Кудайдын каргышынан корк. Сен алгансың. А где твой братишка? Биз заявление жазган, сен эмең гана. Да, где Ферат? Подождите. Его родная сестра дает всем соглашение о примирении. Вот это его сестра сидела в офисе. Она давала вот и вам, и Сен вам, и почему вам. сен адвокатың биякта айтып атат, сен ишиңди гражданский кылып карап атат. Это 209 статья деген бул деген мошенничество да. Ну его адвокаты тоже это говорили? Сеники айтып атат. Мына сен адвокаты көргөн Нет, жоксуң, они, сеникини айтып атат подождите, мы, именно. и он, и я с первого дня говорим, что мы не признаем это по обвинению мошенничества. Мошенничество, если бы мы умысленно. А сен эмнеге кайтарып бердиң, если эми болбосоң, акчаларды албасаң, Здесь дело не в том, что мы возвращаем, потому что мы мошенники, а мы возвращаем, потому что мы владельцы этой компании. Кто-то же должен Значит, вы нести должны ответственность. возвращать полную сумму, а не А сен, частично. Почему ты все время говоришь, вы Достана просили? А почему вы у Сколько него раз не я тебе берете тогда? В смысле, ему тоже Сага очень бергенде много. сенден алам. Я знаю, что лично тебе давала, вот Ферхату, где он Нет, ходит. смотрите, Хотя его смотрите, имя сколько раз порядка упомянуто. 150 потерпевших. Мне лично дали 2-3 потерпевших. Это по показаниям самих потерпевших. Я не то, сам, я не говорю же не вы. Сен биздикин бербейсиңби? Мен деле сага Нет, я вас вообще не знаю, На то честно. пошло. Баан алып барып берди. Где ваши камеры, если работают они? Он владелец компании. Деньги я ему передал. Он все переоформил. Он свои машины переоформил, свои дома переоформил. Я это все в суд предоставил. Пусть возвращает деньги. Я сколько миллионов вернул? Он, смотрите, Экөөңдүн ишин поддельники, да? А сот болсо экөөң ишиңди азыр бүгүн эсе гражданский, я не знаю, мошенничество, эки поддельниктин ишин гражданский карап силерге оправдательный чечим чыгарып берен биз. Нет, смотрите, это уже он- Кыргызстанда мыйзам иштебеген. я с момента, как решается, нет, подождите. Если почему силерге окшогон Подождите, байлардын, чиригендердин балдары, аферисттер силердики көчөдө басып жүрөт да, монда карапайым элдин страдать этиш керек. ну, со своей точки зрения. Смотрите, если человек, он переоформил свою машину, вот у него X7 был, он купил Нам за средства, наплевать, кому на вы 570. имя оформляете. Почему вот вам наплевать? Смотрите, вот он две свои дорогущие машины переоформил, дом переоформил. Он всем говорил, что я его продал. Потом он говорил, что я живу в общежитии. В общежитии это его швейный огромный цех. Кимге это переоформление потер- кылыптыр? Он на третьих лиц. Он и машину переоформил, и вторую машину переоформил, и дом переоформил. На всех расписал. Ну а как, если ты продал? Он говорит, я продал. Хорошо, а ты почему, если ты продал, на этой же машине ездишь? Почему ты в этом доме живешь? Почему каждый раз? Каждый раз я предоставил на исследование доказательств, том документов. Хорошо, Дастан мырзадан сурап көрбөйлү анда. Спрашивай. Сиз ушул немеде бир канча адамга кайтарып бердиңизби акча? Жеке өзүңүз. Так, Ваке, мен азыр могу айтып атат, тиги машинаны переоформление кылып салган, үйдү переоформление кылып салган деп айтып атат. Мен сотко кагаздарын алып келип берген боюнча ал жакта көрүнүп турат. Менин ата-энем, ал менин машинам эмес. Бул эме. Мен карап турайынчы. Бул менин машинам эмес биринчиден. Ал деген менин ата-энем өзүнө сатып алган машинасы. Бул визага тиешеси жок. Ал машиналар болсо 22 21 жылда ошондой эле да. Эки машинаны сатты, X7 дейби? X7. Ал машинанын маркасы какая разница будет? Жок, эми кымбат баалуу машина Ал деп атпайбы? деген визага тиешеси жок. Мен айтып атам, визага тиешеси жок. Ошол акчаны сиз кайтарып бердиңизби? Ошол акчаны саткандан кийин. Мына карасаңыз, үй болсо кредитке кирген. Машиналар сатылган. Мен болсо өзүмдүн күнөөм жок экенин билип, все равно мондай ызычуу болбосун, эл тынч жашасын деген оюм менен ошол акчаны общий сумма 23 миллионду мен далилдедим монун ичинде.
соттун ичинде мен далилдедим. 23 миллион эмне болду ал? 23 миллионду кайтарып бергениңиздиби же кандай? Ооба. Только мен болсо бул изучуу жокто эле, могу изучуу жок, тергөө баштала электе эле ошол акча кайтарылган. Эми мындай ата-энем болсо мындай кантип айтсам, ак көңүлдүү адамдар да мындай жаман ойлобойт экен. Мен болсо ата-энеме келип жардам сураганда, ата-энем болсо мен сага акча бербейм. Эми могу жумуштун баарын Фырат жүргүзүп атабы, ошо Фыратка берем, Фырат мага кайтарып бериш керек деген сөз менен Фырат дагы өзү келип, ал менин үйүмдө эмеге кредитке салынып атканда, Фырат болсо менин кухнямда отурган, уккан, көргөн. Азыр болсо өзүн акташ үчүн там переоформил деп бир нерсе деп сүйлөп атат. Анан байке айтып кеткен неме менен тиги Фырат болсо ошо Бивизанын акчасына ал уже тоже көрүндү, уже баарын полный билинди. 780 квадраттык помещение куруп алган өзүнө, тети тоо жакта, Сариянын арт жагында, тоо жакта чоң помещение куруп алган. Ата-энеси Стамбулда квартира сатып алган. Эми тиги банковский выписканын ичинде көрүнүп турат. Фырат болсо өзүнүн ата-энесине, бир туугандарына 15 миллион сом которуп атат. Эми иностранный банктарга акча которуп атат, там несколько миллионов сомов да. Российский банктарга ким экени белгисиз. Ал деле соттун ичинде айтылган сөз. Мен айтканымды көрсөткөнбүз. Бул жана помещениянын назначениясы эмне экен ал? Ал болсо Фыраттын апасы эме өзү строительный компаниянын владельци. Анан ошол болсо там офиске деп эме кылып туруп, Бивизанын офиси болот деп бизге алдап эме кылып, сотрудниктерди мени ушинтип эме окшоштуруп сүйлөп эме кылат. Ошону куруп алат дагы, азыр болсо ал зданиянын тиешеси жок. Ошондо мен мындай сатылды деген дагы сөз жок да, ал жакта дагы эле өзүнө принадлежит, эме кылган жок, анычы бирөөгө сатып акчаны чыгарып, бул жакка акчасын берип койгон жок. Турат ал жактачы. Мен түшүнүгүм боюнча акчалардын бул жакта турган жабырлануучулардын акчаларын Фырат өзү жеке кызыкчылыгына колдонуп жиберген, ошол төлөш керек деген позицияда болуп атасызбы сиз? Байке, мындай карасаңыз, Фырат болсо өзүнүн показаниясында Жок, сиздин пикириңизде. Фыраттын показаниясы боюнча, өзүнүн сөзү, менин сөзүм эмес, Фыраттын сөзү соттун ичинде сүйлөгөн. Акчанын оборотторун полностью мен кармагам деп айтты. Полностью оборотту мен кармагам деп айтты. Документтердин жумуштарын мен жүргүзүп аткам деп айтты. Сотрудниктердин иштерин баягы обучениясы мен кылып жүргөм деп эме кылды. Анан Фыраттын өзүнүн сөзүнөн сырткары мен болсо сотко нотариально заверить этип кагаздарды алып келип бергем. Ал жакта көрүнүп турат. Фырат болсо баягы азыр бул жакта эки направление менен проблема болуп атпайбы? США и Европа мененчи. И ошолор менен эме кылып атат. Ошол мен алып келип берген кагаздардын менен далилденип атат да, то что ошо жумушту ошо жүргүзүп аткан, акчасын алып атканын, тигиси 10 свидетель келип кетти. Ошол убакта келсеңиз болмок экен байке. Ошол жакта мындай көп нерсе айтылган да. Свидетельдер өздөрү айтышты. Например, вот бир байке келип акчаны сотрудниктерге колуна берсе, ал болсо алып барып терминалдан же наличка менен Фыраттын колуна бергем деп. 10 бала келди, 10 бала ушинтип айтты. Бул жакта, например, ошо потерпевшилардын баарынан сиз ошо компанияны мен бүтүрүп алайын оюмду. Бул жакта азыр могу потерпевшилардан башынан бери эле айтып атышат то, что Дастанды даже тааныбачумун дегендей сөз болуп эме болуп аткан. И эме да байке мындай алдайын деген ой жок болчу. Там калп айтып, бирөөнүн акчасын алып алып, там жумушту кылбай эме болуп кеткен деген ой да жок болчу. Не то что сөз, ой жок болчу андайчы. Баарыбыз да мындай эме жакшы иштейин деген ой менен. Анан мен ушул жерде мындай суроо болуп атат да. Сиз ушул компания жетекчи болуп тургансыз да? Ооба. Башында. Анан ошол учурда акчалар каяка кетип атат деп контроль кылып аттыңыз беле? Бул өзүнө жанагы Турциядан квартира алыптыр дейсиз, помещение алыптыр дейсиз. Сен ошол акчаларды өзүңө кетирбей деп контроль болгон эмес беле ошол убакта? Ну, байке мындай да, например, ошол акчаларды там алдып эмел дегенде мага келип айтпайт да, мындай алып алдым депчи. Эми фирманын сиздердин ичиндеги акча бухгалтерия аркылуу каяка чыгып кетип аткан? Бухгалтерия аркылуу полный ошол жумуш кылып аткан да. Ошол өзү показаниясы боюнча ошол кылып аткан, ошол үчүн мындай билбейм да, уже прибыльды сизге да берип аттыр эле чистый доходду. Мен болсо ушул канча 1,5 жыл иштеди, 1,5 жыл иштеди. Прибыльди көргөн жокмун. Наоборот, минуска кеттим. Канча эме, например, бул жакта мен айтып атпаймынбы, 23 миллион мен бердим депчи. Эми могу потерпевшиларга, ал убакта потерпевши эмес, клиенттер болчу. Эми ошол убакта эле мындай эме кайтарылып, мындай эме эл тынчыраак жашасын деп ата-энем мындай башымды көтөрүп басайын деген эме адамдар. Ошол үчүн алар болсо эч нерсесин карабай жашап аткан үйүнү
эмеге жашап аткан үйүнө ал үй болсо азыр могу переоформление кылып салган деп азыр мындай бошоштуруп сүйлөп кетти. Эме депчи, будто ошо бевизанын акчасына алынгандайчы. Но кагаз боюнча ал ошо сатылган үй 2013-жылы алынган да. Ал убакта Машиналарчы? Машиналар болсо 18-жылы и 20-жылы болсо керек. Ушундай плюс-минус да, эми точно эсимде жок. Но ал машиналар деген байке дагы бир жолу кайталап коеюн, ал эме мындай бевизага тиешеси жок. Менин ата-энем бевизасына тиешеси, ата-энем дагы бевизага тиешеси жок. Потому что, например, банковский выпискада көрүнүп турат, Фырат өзүнүн бир туугандарынын 15 миллион которуп атканын. А, например, банковский выписканы мен кылган эмесмин, Фырат кылган эмес, ал тиги потерпевшилар, эме следователь кылган. Следователь кылган, ал жакта көрүнүп турат. То, что менин ата-энеме, например, бир дагы сом которулган эмес. Эме бир жака иштетилип кеткен эмес, мен катарымчы. Например, Фыраттын катарына 15 миллион которулуп атат, непонятный бир счетторго которулуп атат. Тиги Нурлан Насип дагы сүйлөп кеткен, сиз өзүңүз аны чыгаргансыз. Ал жакта деле ушундай эмелер бар экен да. Мен, например, азыр мындай андай историялар менде жок да. Фырат Байгелди ырчы ресторан ачканда дизайнын жасап бермей болгон. Бирок ал толук бүткөрбөй, миллион сомдой алып качып кеткенин билдирди. Ичинде дизайнерский бир нерселерди Казакстандан заказ кылам деп акчамды ошол жака заказ берген боюнча качып, сот менен дагы мындай да издеп вообще кармап таба албай койгом экен. Анан ата-энеси дагы мындай эме адамдар экен да. Сотко бергем, анан просто мен ал убакта өзүмдө чуркабым 1-2 жолу бардым, анан кичине эме разочарование болуп калдым немелерден да, анан макул тимеле коеюнчу деп койгом да. Мейлим Кудайга коеюн, Кудай таалам өзү эме кылар деп койгом. Анан эми канча жылдан кийин ондай баягы элдерди алдап жүргөн турбайбы, көрбөйсүз, бага окшогондор көп экен да. Негизичи андай нерселерди мындай оюмда да жок, андай бирөөнү алдап коюп, бирөөнүн акысын жеп коюп деген өзүм үчүн мындай чоң эле нерсе. Ошол компания учурунда ошончо кетирип атканын байкабай калдыңызбы, жетекчи катары деп атпаймынбы? Мен көп нерсени эме соттун ичинде уже түшүнүп баштадым да, көп нерсеничи. Башында мындай эме тиги юридикалык жактан дагы кичине слабыйраак экенмин, көп нерсени билбей жүргөн. Анан договор, соговор не экенин, бухгалтерия вообще не экенин мындай окуп жүргөн бала болчумун негизи ал убактачы. Мурда бизнес кылдыңыз беле? Жок. Биринчи бизнесиңиз беле? Биринчи ошо. Ито бул эме ал бизнес деген дагы мындай менин оюм менен башталган эмес да, тиги келип кели чогуу баштабайыкпы. Байгелди Фырат келип чогуу баштабайыкпы, там мындай иш мен өзүм болсо буга чейин там көп бизнести жүргүзгөм. Анан тиги бир визовый центрге маркетолог, рекламщик болуп иштеп бергем, полный системасын билем деп мындай эме кылып окшоштуруп сүйлөйт. Анан мындай сүйлөп атканда дагы мындай өтө окшоштуруп сүйлөйт да, мындай эме кылып мындай жок нерсенин дагы бар кылып коет дагы, анан өзүң да ишенип баштайсың да, ушундай бар экен депчи. Ушундай болуп калат. Анан эме өзүм да көп нерсени түшүнбөй калдым ужечи, кандай болгон, не болгон, кантип ушундай болуп кетти дегенимди. Но буюрса вот ошо бүгүн чечим да чыгат, эми көрөбүз, эми соттун. Фыраттын жанагы недвижимосттор именно ушунун акчасына алынган ошол жактан түшкөн акчага. Менин эме информация боюнча ооба эме кылганда ошо на ремонт деп туруп которулган акчалар бар. Апасына, ошо айтып атпаймынбы, апасына большая суммасын апасына которулуп атат. Апасы архитектор, Архитектор. Апасына которулуп атат, инисине которулуп атат. Ошо полный эле эме болгондо ал жакта көрүнүп эле турат негизи. Но, например, апасынын картасынын выпискасын биз ала албай калганбыз. Апасынын акча которулуп атат, ошону алсак болмок да. Мен, например, өзүм ата-энемдикини өзүм эле эме сурап алса деле келип бергем. Мына менин ата-энемдин выпискасы кимден каяка акча түшкөн, канча түшкөнүн көрсөтүп эме кылгам. Потому что мен билем то, что менин ата-энем эмеси тиешеси жок бул жакта. Акча берилген эмес, эме кылган эмес да. Бир нерсесин элдин бир акысын жеп койгон эмес ата-энем. И ошол үчүн мен спокойно эле алып келип немеге тергөөгө көрсөткөм анычы. А за машину, за ремонт силерге именно которгон акчанын бүт бардыгын мен доказать этип бере алам деп атат да булчу. То есть именно банковский выписка менен эсептеп бере алам деп атат. Ошол нерсеге жооп бере аласыңарбы силер? Жооп бере алам. Машинанын тиешеси жок биринчиден. Ал убакта эме могу бизнес ачылып атканда ал машина уже бар болчу. Мындай эме өзүм ата-энем мындай ор жумуш менен тапкан эме да, аракет кылган эмеси да ошочу. И то аны дагы мен үчүн сатып ушундай болду. Эч нерсем жок, азыр өзүм показаниямды айткандай эле мындай общежитияда жашап жүрөм, ата-энем съемный квартирада жашап жүрөт, потому что үй жок калдык.
23 миллион деп айтып атасыз го сизге берилген деп. Ошону кандай, бул кайсыл жакка корот ошондо? Получается, сиз берген 23 миллион деле бул пострадавшийлерге таратып коюп, мен бердим деп атабы ошондо. Ошондой болот да. Бул мондай, сиз жанагы 23 миллионду кардарларга түздөн түз өзүңүз берген эмессизби? Алып келип Фыратка бердиңизби? Ошол үчүн ушундай эме болуп атат да. Сиз 23 миллионду Фыратка алып келип бердиңиз. Түшүндүрүп берейин байке. Ошол үчүн ушундай башаламан болуп атат азыр. Могу кагаздар менен, договорлор менен, клиенттер менен мен жумуш жүргүзгөн эмес үчүн Фырат жүргүзүп жүргөн анычы. Эме ошол үчүн акча ошого Фыраттын колуна берилген. А Фырат болсо уже там кимге бериш керек, кимге которуш керек дегендерди полный список кылып туруп, ошол 23 миллион сомду которуп салды. Фырат азыр айтып атпайбы? Мен 29 миллион сом бердим өзүмдүн чөнтөгүмөн. Алганын Дастандан алып алгыла деп. Ошол үчүн башаламан болуп атат. Менин акчамды, эми меникин деп айтпай эле коеюн, менин ата-энемдин акчасын үйдү сатып, машиналарды эме кылып, ошол акчаны өзүнө эме кылып коюп атат. Сиз берген акчаны мен бердим деп атасыз. Башаламан болуп атат да, ошол үчүн азыр. Сиз получается Фыраттын колуна тапшырдыңар. Анан Фырат ал акчаны эле алып туруп пострадавшийлерге берип, мен бердим болуп атабы? Ушундай болуп атат, Хорошо, разберемся тогда с Фыратом. Ушундай болот. Рахмат. Рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Байгельди Фырата Нуриевича, 16 октября 2000 года рождения, уроженца города Бишкек, гражданина Кыргызской республики по национальности турка, со средним образованием, холостого, ранее несудимого, временно неработающего, проживающего по адресу город Бишкек. 8 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской республики суд приговорил Байгельди Фырата Нуриевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 41, статьи 43, пунктами 1 2 части 2 статьи 209 по 125 эпизодам Уголовного кодекса Кыргызской республики и назначить ему следующие виды и размеры наказания. Путем частичного сложения наказания по совокупности преступления окончательно определить Байгельди Фырата Нуриевича наказание в виде штрафа в размере 1800 расчетных показателей, то есть 180 тысяч сомов доход государства. Меру пресечения в отношении Байгельди Фырата Нуриевича в виде домашнего ареста оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу отменить. Насердинова Дастана Азаматовича признать виновным в совершении преступлений путем частичного сложения наказаний по совокупности преступления, окончательно определить Насердинова Дастана Азаматовича наказание в виде штрафа в размере 2000 расчетных показателей, то есть 200 тысяч сомов доход государства. Меру пресечения в отношении Насердинова Дастана Азаматовича в виде домашнего ареста оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу отменить. Взыскать с Насердинова Дастана Азаматовича и Байгельди Фырата Нуриевича солидарную сумму причиненного материального ущерба в пользу потерпевших. Так, Байгельди, Насердинов. Вам понятно? У вас 125 эпизодов, у Насердинова 154 эпизода. Наказание назначено с учетом того, что материальный ущерб частично возмещен, и ранее вы не были судимы. И все причиненные материальные ущербы в пользу потерпевших взысканы. Понятно? Порядок обжалования, принесения замечаний на протокол. Все ясно, да? Все, тогда приговор получите через 5 дней. Потерпевший, силерге түшүнүктүүбү? Келтирилген чыгымдын бардыгы өндүрүлдү. Обвинительный акт, айыптоо актысында канча көрсөтүлсө, тергөөчүгө канча далилдерди берген болсоңор, ошол суммаларды калгандарыныкын калган бериле электердикин толук бойдон өндүрүлдү. Аны сот аткаруучу кызматы аткарат, эми өз ыктыяры менен бергенде алар өндүрүп бериш керек, алар төлөп бериш керек силерге. Экөөнө тең сумма бар. Экөөнө тең. Эми 29 потерпевший боюнча жарашып алыптыр, аны Байгельди Фыратка ал кыскартылды, калгандарына экөөнө тең. Канча болот? Эми эгерде тараптардын бардыгы макул болуп, эч ким арызданбаса, анда 30 суткадан кийин күчүнө кирет. Анан өз ыктыяры менен төлөсө, өз ыктыяры менен төлөйт. Өздөрү төлөбөсө, төлөбөй кое албайт. Сот аткаруучу кызматына берилет ар бир аткаруу барагы. Мен түшүнбөйт, ал эч границага чыга албайт төлөмөйүнчө. Срок датаны аны сот аткаруучунун өзүнүн мыйзамы бар, ошонун алкагында аткарат.
Ошондо булардын Жазасы айып пул салуу эле болот. айып пул салуу, айып пул. Насирдиновго 200 миң сом, Байгелди Фыратка 180 миң сом. Ушундай эле жаза чектелди. Ал өзүнчө, ал мамлекеттин пайдасы. Ошо жаза чектелген. Ал жазасы. Судья бул ушул төлөнүп бүткөнчө бизге болуп турган карыздарын төлөп бүткөнчө булар эмеге чыга албайбы за границага? Эч жакка чыга албайт. Чыга албайт, эне флажок алынбайт, Жок, аны сот аткаруучу өзүнүн мыйзамынын алкагында аракеттерди көрөт. Анан кимдин фамилиясы чыкпай калса, неге айтып койгула, карайт. Эми сумманы мен бир гана тергөөчүгө берилген маалыматтын берет. Ошонун алкагында. Ошодо чөтө. Аны туура эмес болсо, алгандан кийин заказыңар болот. Меге шаардык сотко жалобайт этсек. Ооба. Тергөөчүнү дагы еще. Баарыңардын ошондой укугуңуздар бар. Анда түшүнүктүү болсо соттук отурум жабык деп жаранат чыгыргыла. Siz sottун чечимин түшүндүңүзбү? Пикириңиз кандай бул алдамчылык үчүн? Азыр койки. Негизи мен макул эмесмин. Мамлекет өзүнүн мына акчасын өндүрүп алды. Бизге болсо судебный приставка иши кылса, иши менен болду, сот өзүнүн ишин тапшырып, ошол судебный приставтан кааласаңар алып алгыла, кааласаңар даттангыла деген боюнча чыгарып бердим. Мына Фырат менен Дастан азыр чыкты, барып үйүнө барат, кадимкидей жатат, тамактанат. То есть бир дагы жазасын алган жок. Это мен оюмча адилетсиз чечим болду да. Көбү мисалы даже орусча окуду, судебный неменичи, заключенияны даже түшүнбөй калышты көбүчү. Анан түшүндүрүп бериңиз десек деле жакшы түшүндүргөн жок. Негизи билбейм, бизде ушундай Кыргызстанда ушундай адилеттүүлүк экен. Мына 120-150 киши ушунча арызданып, ушунча мына 500 миң доллардан ашык биз чогуу ушунча, ну как бы ушундай неме алдык, вред, да. И вот такое решение судьи, вот честно, биз, вот молодежь почему хочет уехать за границу, потому что вот такая жизнь в Кыргызстане, ушундай вот адилеттүүлүк, к сожалению. Тилекке каршы. Мына ошентип Октябрь райондук сотунда Бивиза борборунун жетекчилерине соттун өкүмү чыкты. Мектеп караңгы кирип 6-дан өткөндөн кийин чыктык. Жабырлануучулардын баары соттун өкүмүнө нааразы болуп жатышат. Анткени жетекчиси Дастан Насирдиновго 200 миң сом айып пул салды. Дагы бир жетекчилердин бири Байгелди Фыратка да 120 миң сом айып пул салды. Болгон бүткөн жаза ушуну менен гана чектелди. Ал айып пулду мамлекеттин эсебине төлөп берсин деп билеттендирди. Ал эми жабырлануучулардын келтирген зыяны суммасын өндүрүүнү милдеттендирди. Бирок эч кандай мөөнөт койгон жок. Мынча убакытта төлөп берсин деген сыяктуу. Жөн гана ушул карыздарды алганы чын экен, күнөөлүү деп табылсын, төлөп берсин деди. Бул кыскача түшүндүргөндө ушундай. Эми аны сот аткаруучулар аркылуу өндүрүп аласыңар деп түшүндүрдү. Мындай өкүмдү ушул Октябрь райондук сотунун судьясы Надырбек Токтосунов чыгарды. Эми бул жерден кызык болуп атат. 154 адам арыз жазган экен. Алардын ичинен 100 миң сому бар, 800 миң, миллион сому бар. Ошол суммалардын баарын булар алдап алганы далилденди. Сот ошол күнөөлүү деп тапты. Бирок эч кандай жаза бербейм. Жаза дегенде кандай? Айып пул эле салды дагы. Жок дегенде пробациялык көзөмөл дайындаган жок. Бир сурок коюп берген жок. Мына мөөнөттө төлөп берүүгө милдеттенесиң деген сурок коюп берген жок. Бул жактагы жабырлануучулар ушул нерсеге нааразы болуп жатышат. Биз бүгүнкү соттун чечими менен вообще эле эме эмеспиз, макул эмеспиз. Бул иш дагы каралат дейбиз. Биз шаардык сотко даттанабыз. Элестеткиле ушунча 209 адамдын эч кимисин сот өзү күнөөлүү деп таап, ана момча карыз деп ар бирибиздин карыздын суммасын тиги чечимге чыгарып берди. Тиги эмне деп коет жанагы сот чечим чыгарганда монча карызы бар деп. Ушунча кишини жалдырат тур, ана жалгыз кишини тигилерге мамлекетке штраф менен чечип койду. Жок дегенде же үй камагына эме кылып камабай, же болбосо эме кылыш керек. Негизи биз деген баягы өзүбүз барыбыз эме адвокат албаганга
баягы консультация алганыбызда айтышты эле булар мунуку жоктон минимум 3 жылга камалыш керек экөө деп. Экөөнү тең камаган жок сотто. Бизде правосудие деген жок, соттор деген акыйкаты деген жок, соттор али деле сабак албаптыр эч жерден. Биздикилер азыр ушунча кишини жалдыратып, какшатып, 1 жылдан бери самсаалатып, кемпирлерибизден бери баарыбыздын бала чакабыз менен самсалап тур, момундай кылыптыр, тигилерди килеңдетип чыгарып койду сыртка азыр. Азыр бул жерде адилетсиздик болуп калды да. Анткени азыр элестетсең тигилерге Дастанга 200 миң, 200 миң, Фыратка 180 миң. Бирөөсүнө 180, бирөөсүнө 200 миң болуп калды. Эми бул жерде средний алганда минимальный 100 миңден бери кетет да. 150 киши болсо деле 200 миң средний, ал жерде миллион берген да бар да. Мындайына кеткенде 200 миң болсо деле 150 киши болгондо 30 миллион сом болот да. 30 миллион сомду алып туруп эле 400 миң сом экөө чыгып кетти. Мындай айтканда экөө сүйлөшүп алып туруп эле ортосуна сотту да кошту окшойт мен билебиз. Ушундай эле айтам да менчи. Ушундай эле айтам. Ортосуна кошуп туруп эле чыгып кетти да. Чисто прибыль менен чыгып кетет да бул жердечи. Воздухтан эле акча жасап аткандай эле тыйылды да. Мына эми президентибиз өзү айтты. Соттордо таза иштегиле. Башынан баштап эле ушул Камчыбек Кыдыршаевич өзү деле айтты. Бирок ушундай эле туйлат, мурункудай эле иштеп аткандай элечи. Анткени мына биз канча жыл болду уже 1,5 жылдан бери эле ушул сүйлөлүп жүрөсүң. Бир чечим чыгат деп бүгүн сүйүнүп атканбыз, чыкканда деле монда адилетсиздик чыгып калды да. Моңанча турган 150 киши азыр жарым канча бир 80% келген жок. Баары наразы да, баары наразы. Биз эми азыр кеңешип атабыз, бир адвокат жалдайт деп окшойбуз. Анткени элдер баары эми эл экен да, ишенчек экен, ишенет экен, тиги ишенет, мындай ишенет. Ар кимге эметип эле кете берет экен. Бир адвокат жалдайбыз, Кудай буйрса. Кийинкисине мына шаардык сотко кайрылат окшойбуз. Сот учурунда кээ бирлери элдешип кетсе, мындай жеңил жаза берилет да. Бул 154 адамдын ичинен 29 адам гана сот учурунда биз элдешип алдык деп арызын артка кайтарып алыптыр. Бирок ал дагы Байгелди Фыратка карата эле элдештик депчи, Дастан Насирдиновго эмес. Ошондо деле 125 адам Байгелди Фыратка арыз жазып атат, Дастан Насирдиновго 150сү тең баары жазып атат. Ошентип ушундай чечим чыкты. Мындай эле эсептегенде 20 миллион бар да жалпысынан алганда. Ошончо акчабызды ала албай атабыз. Ошончо акчасын ала албаган элге сот 400 миң сом менен чыгарып койду тигилерге. Урматтуу Садыр Нуркожоевич жана урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерге кайрылуу жаштардын атынан, 1 жыл кыйналып жүргөн жаштардын атынан, мына биз 1 жыл бою 2 мошенниктин өзүбүздүн акчабызды ала албай жатабыз. Мына азыр бүгүн сот чечими чыгып, аларды боштондукка кой берди десек болот. Бир дагы жаза алган жок. Биз акчабызды кайтара албай мына жөн калып калдык. Бизге жардам бериңиз. Ушул ишти көзөмөлдөп, өзүңүздүн көзөмөлүңүздөргө алып, бардык ушул ишти, прокурорду, сотту текшерип, бизге адилеттүү чечим чыгарып бериңиз. Суранабыз.